Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, биз 2020 жылдагы ушул Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары тууралуу баягы күнкү жыйында кеңири талкуулаганбыз. Андан сырткары биз отчетту Жогорку Кеңешке жакынкы күндөрдө жибердик. Чечим алып жибердик. Бүгүн эми 20-жылдагы аткарылган иштер жөнүндө кеңири талкуулоонун кажети жок деп ойлоймун. Ошондуктан негизги багытты урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жетекчилер, облус жетекчилери мен эскертип айтып кетейин кайрадан. Ошол 100 күндүк план боюнча басым жасаңыздар, барыңыздар. Анткени белгилүү мөөнөттөрү бар 100 күндүк планда. Кээ бир бөлүмдөрдөн, кээ бир жетекчилерден мага келип атат, мөөнөтүн узартайлык, тигиндей эле, мындай эле, эч кандай шылтоо болбош керек. Урматтуу Жеңиш Асангулович, негизи биз KPI системасын киргизелик. Кайсы министрлик ушул 100 күндүк боюнча кандай иш аткарды? Ошого жараша чараларды көрөлүк. Ар бир министр, ар бир жетекчи өзүңүздөрдө ушул системаны киргизип, формалдуу эмес, мындай жыйынтык бере тургандай кылып. Мына азыр департаменттер дайындалып атат, орун басарлар дайындалып атат. 100 күндүктө ким эмне иш жасады? Ар бири боюнча биз чечим чыгарайлык. Биз болсо өкмөт мүчөлөрү боюнча чыгарабыз. Президентибизге да сунуштайбыз, ушу 100 күндө ким эмне иш жасады келгенден баштап. Конкреттүү түрдө. Андан сырткары азыр мына импорт по электроэнергия боюнча дагы Данияр Шанович белгилебей айттыңыз. Мына былтыркы жылы болгону 10% алганбыз. Ошонун жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө 3 миллиард айырма берип атат, туурабы? Ушул салымы болуп атат, ушул болгону 52 миллион киловатт час алып турбуз. Муну Кубанычбек Абишевич аябай катуу көзөмөлгө алыңыздар. Мындан аркысын. Азыр мына Данияр Шашенбекович, мына 21-жыл боюнча мен көбүрөөк бир аз токтолуп суроолорду берейин, эгерде каршы болбосоңуздар. Биздин негизги багыт ушул Аскарбек Сапарбекович, продовольственный безопасность. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе болуп турат мына. Суу май, өсүмдүк майы, сахар, ун, эт жана башка ушул багытта элди камсыздоо. Ушу азык түлүк жаатында. Бүгүнкү күндө мына азыр Россиядан алып келүү уже жолго чыкты, туурабы? Жолго чыкты. Антимонополдук кызмат менен дагы Каржы министрлиги жумушту күчтөндүрүш керек. Баа жагын контролдоо. Чоң мынау гипермаркет, рыноктор боюнча ушу бааларды көзөмөлдөө жагынан. ГСМ боюнча да бир топ чараларды көрдүк, туурабы? 21-жылга мына азыр экспорт 3-чү өлкөлөргө запрет. Андан сырткары бир топ маселе боюнча чечим алдык. Ошого карабастан биз ошол 100 күндүктө белгиленген бардык маселелерди өз мөөнөтүндө чечишибиз керек, Жеңиш Асангулович. Эгерде ал жерде ар кандай шылтоолорду айтып, тигиндей узартыш керек, мындай болду деген шылтоо болбосун бул жерде. Ушуга көңүлүңүздү буруңуздар. Мына doing бизнес боюнча айтылды. Жада калса электроэнергия боюнча дагы показатель ушул жака кирет, туурабы? Мына текшерүүчү органдар боюнча президентибиздин да жарлыгы кабыл алынды. Токтом, мораторий бар. Мына буга чейин бекитилген. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө бизде өндүрүштө мына азыр көрдүңүздөр. Курулуш тармагы, промышленность 2 айда канча артка кетип калды? 2 айда. Январь-февралда канча артка кетип атат? Бул өтө начар көрсөткүч. Биз мына быйылкы жылкыга базовый деп 3,2%ды 21-жылга коюп атабыз, бирок аракеттерди азыртадан көрбөсөк, бул жылдын акырында кандай бүтөт? Жакшы болбой калышы мүмкүн, урматтуу министрлер. Тармактык министрлер өзгөчө. Катуу көңүл буруңуздар буга. Курулуш тармагы, өндүрүш боюнча баса белгилеп айтайын. Андан сырткары мына чек ара боюнча дагы азыр маселе көтөрүлдү, чек ара объектилери. Бизге Камчы Кыдыршаевичтан да кат келген. Азыр резервтерди биз кошумча каржылоо жагын издеп атабыз. Каржы министринин тапшырма берилген. Эгерде ошолор чечилсе, бирок ошол эле мезгилде ошол жакта каражаттын кандай колдонулуп атканы боюнча дагы көзөмөлдү күчөтүңүздөр, урматтуу жетекчилер. Андан сырткары мына вакцинация боюнча айтайын, уважаемый Артем Эдуардович, вот мы позавчера провели совещание. Действительно, уже в некоторых странах уже вводятся
Ну, не конкретно по полной стране, может быть. В некоторых странах уже локдауны в городах. Ну, я не говорю, чтобы прям вести такой метод, но мы должны как можно скорее решить вопрос вакцинации. Мне кажется, мы сегодня опаздываем. Может быть, даже единственная страна, которая мындай бир жакшы жумуш кетпей жатат да, мына Кытайдан келди азыр бүгүнкү күндө. Азыр вакцинация жүрүп атат. Спутник Ви боюнча башка саламаттык сактоо министри катышып атабы бул жерде? Алымкадыр Сабирдинович, биз ушул вакцинация боюнча биз мына кечеде жыйын өткөрдүк. Ушуну балким Данияр Шаршембекович бир бюджеттен каржы бөлүү жагын карайлыкпы? Бул маселени колго албасак, бул вакцинацияны бардык өлкөлөр жасап атат. Өзгөчө ушул кызыл зонада иштеген кызматкерлерге, врачтарга, укук коргоо органдарына ким ошол жакта иштесе, бул оору менен ооруй элек жарандарга бүт өлкөлөрдө жүрүп атат да. Ушул жаатын карап, давайте каржы издейли буга. Бул баягы безвозмездно берген өлкөлөрдү эле карап отурбастан, давайте өзүбүз каражат издейлик. Бюджеттен да карайлык. Кандай дейсиздер, туурабы? Азыр кечигип атабы сөздүн ачыгын айтканда. Коомчулукта да ар кандай сөздөр жүрүп атат ушул боюнча. Андан сырткары мына онлайн окутуу боюнча дагы сөз болду. Ушул бүгүнкү күндө бизде онлайн окутууга баары даяр. Алмазбек Бешиналиевич, туурабы? Бүгүнкү күндө мына мектептерде, детсадтарда жүрүп атат, садиктерде. Бирок ушул жаатындагы бир сыйра дагы карап чыгыш керек, эч кандай маселе болбош керек. Эгерде абал чукул өзгөрүп баштаса. Ошондуктан ар бир жетекчинин Жеңиш Асанович персоналдык жоопкерчилиги боюнча ушул бардык маселелер боюнча тактап чыгыңыздар. Өзгөчө 100 күндүк боюнча убакыт аз калып баратат. Биз жогорку кеңешке бул боюнча президентибизге дагы отчет беребиз. Ушул жаатына катуу көңүл бурушуңуздарды мен суранып кетемин. Бул экинчи маселе боюнча кимде кандай суроо сунуштар бар? Алмазбек Бешиналиевич. Саламатсызбы, Улукбек Асамбилдинович, саламатсыздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Тактоо иретинде бизге тийиштүү болгон протоколдун чечиминдеги 8-чи маселе боюнча ал жерде жогорку окуу жайларды лицензиялоо боюнча маселе турат. Биз лицензияны билесиздер, мыйзамга ылайык пландуу негизде жүргүзөбүз. Бул жылдын планына 20 жогорку окуу жай киргизилген. Андыктан ошол жогорку окуу жайлардын санын так көргөзүп койбосок, биз бир жылда 75 жогорку окуу жайды өткөрүп бүтө албайбыз да. Ошол эки 20 деген тактоону же пландалган санды деген көрсөткүчтү киргизип коюңуздар суранам. Рахмат. Хорошо, кабыл алынат сиздин сунушуңуз. Улукбек Асамбилдинович, биз Министерство финансовка 215 миллион сом сурадык эле. Ошол канча акча берсе да биз Спутник Ви менен уже договор түздүк. Сатып алып, элдин бардыгы бизге кайрылып атышат. Качан баштайсыңар деп. Ошол каражат түшсө, биз Спутник Ви вакцинациясын баштайт элек. Бүгүнкү күнгө 400-кө жакын Кытайдын вакцинация Синофарм болду. Дагы бүгүндөн баштап медиктер, башка мугалимдер очередке туруп атышат, биз аларды кылып атабыз. Алымкадыр Сабирдинович, на вакцинацию именно от коронавирусной инфекции в бюджете денег не было предусмотрено. Была предусмотрена сумма в целом на вакцинацию, в том числе по гриппу, по другим направлениям. Эти средства мы можем перенаправить, но, здесь Алымкадыр Сабирдинович прав. Нам нужно включить в протокольное решение заседания правительства выделение приоритетного финансирования на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на завершение ремонтных работ оснащения больниц, других учреждений, на приобретение лекарственных средств. Сейчас из фонда госмонтезиров мы по всем больницам раздали уже лекарственные препараты. ФОМС будет возвращать определенной периодичностью, но нам уже нужно закупать следующую партию для того, чтобы у нас всегда был резерв. Поэтому мы вчера провели большое совещание по вашему поручению с руководителями всех организаций здравоохранения, выработали четкий алгоритм действий. К завтрашнему дню уже будет готов
все дополнительные койко-места в больницах, запас лекарств есть, запас средств индивидуальной защиты есть. Но по вакцинации нам нужно заложить дополнительные средства именно на вакцину от коронавирусной инфекции и внести соответствующие поправки уже потом в рамках изменений в бюджет.